Союз учурунан бери 100дөн ашык экспонатты сактап келген бул жай СССРдин баатыры Тукубай Тайгараевдин үй музейи. Ал Сузак районуна караштуу Кедеярык айылында жайгашып, бүгүнкү күнгө чейин иштеп келет. 2 бөлмөлүү музейде баатырдын документтери жана сүрөттөрү, энеси Лайли Кокуеванын колдонгон буюмдары сакталган. Тукубай Тайгара уулу 1923-жылы Кедеярык айылында жарык дүйнөгө келип, 1942-жылы Советтик армияга чакырылган. 1944-жылы Латвия мамлекетинде душманга 10 куралдашы менен каршы чыгып, ошол жерден баатырларча курман болгон. Командири ошол жарадар болуп калган. Ошонун айтымы менен 11 неменин баатырдыгы бардыгына өлгөндөн берген буларга. Ошол кишинин айтымы менен болгонда булар баатыр, Советтер Союзунун баатыры деп наам алышкан. Тукубай Тайгара уулуна баатыр наамы берилген соң совхоз тарабынан энеси Лайли Кокуевага 4 бөлмөлүү үй салынган. Кокуева 1967-жылы көз жумган. Кийин 75-жылы баатырдын үйү музейге айланган. Ошол учурдан тарта музейде Өктөм Мамырова көп жыл иштеген. Баягы баатырдын үйү музейге Лайли деп анан музейге чечип, элдер өздөрү жанагы бир тууган тагасынын кызы көбүнчө чуркап жүрүп, Бабаева Фазилат деген эжеке. Ошо чуркап жүрүп, оштон ар жерден документ кылышы, анан документтерин чогултуп, анан өзүнүн үй буюмдарын жана көрсөткөн бир комнатка кемпирдин кармагандарын коюп, кийин анан бул классташтардын сүрөттөрүн чыгардык, жердештеринин сүрөттөрүн баарынан ошондон чогултканбыз кызым. Музейдин жаңы доору 2005-жылдан башталган. Ошол кезде айылдагы эр-жигиттердин демилгеси жана жергиликтүүлөрдүн колдоосу менен музей үчүн жаңы имарат салынган. Азыркы күндө музейге баш баккандардын катары суюлганы менен кадам салгандар бар. Студенттер көп эле быйыл эле келип калды. Буга чейин келбейт эле. Эми Кудай кааласа келип калышат. Окуучулар май айында көп келишет, каникул маалында. Май айынан баштап келишет. Быйыл Москвалык балдар, бая жаш балдар, чоң ата чоң энетине келгендер аябай көп келишти. Кызыгышып, кандай болот деп биографиясын сураганы. Быйыл Тукубай Тайгараевдин 100 жылдыгы 9-майда белгиленген. Баатырдын Жалал-Абад шаарынын кире беришиндеги эстелигине гүл коюлуп, эскерүү иш-чарасы өткөрүлгөн. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.